Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Өгөй атанын сыры» аттуу сүйүү баянынын 6 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Күндөр өтүп жатты. Бир күнү газетага 5 бала төрөп берген аялын кызганычтын айынан Чоң Чүй каналына түртүп жиберген киши тууралуу макала чыкты. Ал куду мендей болуп, арака тоюп алып, аялын көпүрөдөн сууга таштап жибериптир. Аялдын жана анын балдарынын багы бар экен, төмөндө кайырмак салып отурган балыкчылар аны куткарып алышыптыр. Алиги киши болсо алапайын таппай качып кеткен экен. Көп узабай колго түшүп, күнөөсүн мойнуна алып, темир тордун артына кетиптир. Мындай кылмыштар күнүнө болуп жаткан азыркы учурда алар көнүмүшкө айланып, кайдыгер болуп калбадыкпы? Эгер бул кылмыш бир кезде мен жасаган мыкаачылыкка окшош болбосо, бул макаланын аягындагы ата жасаган кылмышы үчүн түрмөгө кетти. Эне багуучусунан айрылган балдары менен жалгыз калды. Ким жардам берет деген сөз болбосо, мен деле ал зөөкүрдү сөгүп, эл катары кала бермекмин. Ооба, бизде кылмышкерди жер жеберине жеткире сөгүшөт. Мүрт кеткире кылып каргашат. Жабырлануучуга азыр эле көз жашын көлдөтүп, төкчүдөй болуп боору урушат. Анан өкмөт карабайбы? Байлар жардам берип койбойбу деп өздөрүнө бул иш тиешеси жоктон бешбетер четке чыга беришет. Мени болсо бул окуя бир кездеги өзүмдүн кылмышыма окшоштугу катуу толкундантты. Ошондогу ат көтөргүс күнөөмдү акташ үчүн жараткандын алдында кандайдыр бир жакшылыктарды кылууга белсенип жүргөм. Андыктан буга тынчым кетип, четте кала албай кийлигишким, ал аялга жардам бергим келди. Макалада аялдын дареги көрсөтүлбөгөндүктөн, аны табыш үчүн гезиттин редакциясына барып, алиги журналисттен 5 балалуу аялдын дарегин алып издеп бардым. Чоң Чүй каналы кесип өткөн шаардагы жаңы конуштардын биринде үтөлөктөй бөлмөдө батирде турушат экен. Издеп барганымда Али айланасы тосула элек үйдүн короосунда 3 эркек бала томполоңдоп ойноп, 10-12 жаштардагы эжеси окчун жерде аларга көз салып арык кырында бүрүшүп отуруптур. Силер Сатардын балдарысыңарбы? Деп сурадым, алардын жанына жетип. Аялын сууга түрткөн жигиттин атын эстеп калган мен. Биз Аселдин балдарыбыз, деди кыз жактырбаңкы түрдө терс бурула берип. Менин анда атам жок, деп жактырбаңкы жооп берди. Эс тартып калган бул кыз бала кебетеси жаш жанына атасынын кордугу батса керек. Апам атаңар эми келбейт деп айтты. Анткени аны милиция камап койду деди. Байке, атам чын эле келбейби? Деп сурады эркек балдардын ортончусу мурдун шуу тартып. Келет. Апаңар үйдөбү? Жок, базарга кеткен, деди кыз кайра бурула берип алая карап. Эмнеге кетти эле? Соода кылганы кеткен, жүгөрү бышырып сатат. Эми эркек балдардын улуусу жашы 9дагы бала жооп берди. Аны милициялар кубалашат, жүгөрүнү сатканга болбойт экен. Бирок жүгөрү жакшы да, даамдуу, деди ортончу бала. Кебетесине караганда ушундай сүүлөк окшойт. Ал эми мотурайган булардын эң күчүүсү бети башы ботала болуп турса да, көзүмө сүйкүм көрүндү. Апаңар кайсы базарда иштейт? Аламүдүн базарында. Аселдин сен кимиси болосуң? Деген үн чыгып карай салсам, окчун жактагы бактын арасында колунда күрөгү бар 60 жаштардагы буурул мурутчан киши туруптур. Саламатсызбы? Мен Аселдин эч кимиси деле болбойм. Жөн эле ал тууралуу гезиттен окуп, жашоосу менен тааныша кетейин деп келгем. Сен журналистсиңби? Журналисттер өгүнтөн бери келе берип, аны тажатышты. Же жардамдары тийбейт, же гезиттерине туура жазышпайт. Анын сага жолуккусу келбейт го? Жок, журналист эмесмин. Абалын билип, муктаж болсо жардам берейин дегем. Анын жардам дагы алгысы келбейт.
бергенден ашыгын чыгарышат имиш. Андан көрө сен ага жакшы жумуш караштырып берсең болмок. Эртеден кечке базарда жүрүп тапканы булардын кекиртегинен чыкпайт. Бул жерде Батирде турушчу эле аны дагы 3 айдан бери төлөшө элек. Башка бирөөлөр болсо эба кубалап чыгат элек. Буларды кантип? Кемпирим экөөбүз деле кепебизге бир керегибизге жарасын деп киши киргизебиз да. Асел Аламүдүн базарында иштейт турбайбы? Аны ал жерден кантип тапсак болот? Ал жака деле жаңы эле кирди. Жанагы күйөөсү камалып кеткенден кийин эле чыга баштады. Ага чейин аны иштетчү эмес, же өзү кыйратып акча таппачу. Анан чоң муштумдугун кантесиң? Анын базардын кайсы жеринде турарын билбейм. Мен билем, деп кыйкырып жиберди улуу эркек бала. Мен дагы, деди ортончусу дагы. Мен дагы баям, деп эң күчөсү азыр эле өзүн жалгыз таштап кетчүдөй болуп ыйламсырады. Аксакал, эгер балдар мени менен барып апасы соода кылган жерди көрсөтүп коюшса кандай болот? Мен буларды кайра алып келип таштап коем, дедим мен. Мейли, деди Абышка. Балдар да көптөн бери эч жака чыга элек, барса барып келишсин. Ура, деп кыйкырган балдар машинени карай жүгүрүштү. Байке, мен дагы барып келейинби? Деп кыз жалооруй карады. Жүрө кой, барсаң барып кел. Машинамда орун кенен, дедим мен. Азыр, деп короонун бир четинен орун алган жалпак кепеге чуркап кирип кеткен ал аздан кийин 1 жаштардагы кичинекей кызды ыйлаткан бойдон көтөрүп чыга калды. Силер каяка? Деди маңдайдагы чоң үйдүн эшигинен баш баккан орто жаштардагы аял. Дүрбөп. Бул жигит Аселге жардам берем деп келиптир. Балдар ага жолуктургуча машинеге түшкүлөрү келип жатышат, деп балдардын ордуна Абышка жооп берди. Бир көргөн кишиге эле балдарды кошуп бере бересиңби? Балким бул киши бала уурдагычтыр, деп аял Абышкасын зекий кетти. Анан экөөбүз сатып жибергенсип жооп беребиз. Эже, коркпой эле коюңуз, мен бала уурдамак тургай буларга жардам берейин деп жатам. Ишенбесеңиз документтеримди көрсөтөйүн, машинемдин номурун жазып алыңыз. Болбойт, деп кес айтты аял. Бир көргөн кишиге эле балдарды кошуп бере беребизби? Азыр бирөөгө ишенчү кезби? Ишенбесең чогуу барып кел, картошка, пияз ала келесиң, деди Абышка. Кайра жеткирип коесуңбу? Тигиле карады аял. Ооба, балдарды кайра жеткиришим керек да. Кеттик анда. Эки иштен бир иш кылып, мен дагы базарлай келейин. Өз боюна бир эңилип карап алып, кире бериште турган бут кийимин бутуна сала калып, машинаны карай басты аял. Ал күйөөсүнөн бешбетер ачык айрым сүйлөгөн неме экен? Машинага отуруп, кичинекей кызды колго алаары менен шакылдап сүйүлөп, жөн жайымды сураштыра баштады. Мен жакында эле Орусиядан келип, шахмат борборумду ачып жатканымды, максатым таланттуу балдарды шахматка окутуп, үйрөтүш керек экенин кыскача айтып, Аселге соопчулук үчүн гана жардам бергим келип жатканын түшүндүрдүм. Асел өзү тың келин. Кичине жардам берилсе эле балдарын коргулбай багып кетет эле. Сен ага жумуш жагынан жардам берсең болот эле. Намыскөй немеге акча берсең албайт болушу керек. Аселдин кандай жумушта иштегиси келет болду экен? Балдарымды баккыдай кандай жумуш болбосун иштейт элем деп жүрөт. Буга чейин жанагы аракеч күйөөсү иштетпей жатпадыбы? Ал дагы ошол жумуштун айынан түрмөгө түштү. Сатар 1 айдан бери ичип жүрүп алгандыгынан Асел байкуш эптеп акча табыштын далбасасы менен айланма жолдогу дыйкандарга барып жүгөрү алып келип, үйдөн бышырып, айланадагы дүкөндөргө саттырып жүргөн. Кара баскан ошол күнү айланма жолдогу дыйкандарда жүгөрү жок болуп чыгат. Кайра артка тартканда автобуска түшкөндөн 20 сомун аяп жөө келатса, жолдон көп жылдан бери көрбөгөн классташы жолугуп калып ала келет. Чоочун машина менен келсе, арам күйөөсүнүн кызганаарынан коркуп, үйгө жетпей БЧКнын көпүрөсүнүн үстүнөн түшүп калат. Алиге классташы менен өбүшүп коштошот. Кара басып ошол учурда бактын түбүндө бөтөлкөлөштөрү менен арак ичип отурган Сатар аларды көрүп калып, тимеле Аселди ойношу менен кармап алгансып атырылып чыгат. Классташы аны көрбөй жылып кетет. Асел болсо анын биринчи ачуусуна кабылат. Сен менин көзүмө чөп салып жүргөн турбайсыңбы? Деп күнөөлөгөн кызуу Сатар
Аселдин карганганына, жалынганына карабай БЧКга таштап жиберет. Дагы жакшы, ошол күнү толуп ташып агып жаткан каналдан аны ылдыйтада кайырмак салып отурган балыкчылар алып чыгышыптыр. Сатар болсо качып кетип 2 күндөн кийин кармалды. Асел арыз жазып, күбөлөрдүн жардамы менен Сатардын кылмышын далилдеп, аны каматып жиберди. Туугандары алдына түшүп келсе да уккан жок. Бул бир эле чети. 12 жылдан бери көрбөгөн кордукту көргөздү. Андан аябай көңүлүм калды. Жашай турган такыр көңүлүм жок. Тигил жакка 1 жыл отурабы, 10 жыл отурабы ойлонуп, менин баркымды билип келсин, дейт. Ошентип жашап жүрөт. Бизге келгендерине жарым жылдай болуп калды. 3 айдан бери батир акысын төлөшө элек. Балдарына да көнүп калдык. Чык деп айтканга оозубуз барбай жүрөт. Ошентип сүйлөшкүчө базарга да келип калдык. Батир ээси Калия эже базарлаганы жөнөдү. Тестиер баланы апасын чакырып келүүгө чуркаттык. Эмнегедир Аселди мен жоон жолпусунан келген чоң аял деп ойлогон элем. Бирок ал тетрисинче ширидей каткан илмийген арык кара келин экен. Ал машинемдин эшигин ачып, ичке көз жүгүртүп, тартынып туруп калды. Саламатсызбы? Эрболот байкем келди дегенинен кайным келген экен десе, сиздин менде жумушуңуз бар беле? Ооба, Асел, машинага түшсөңүз сүйлөшөлү, дедим мен. Түшүңүз апа, түшүңүз, деп жиберишти артта отурган тентектер. Силер эмне өз атаңардын машинасынан бетер тыгылып алгансыңар, деп балдарынын кылыгына уялган келин тартынын кыймылдап жаныма отурду. Эч нерсе эмес, балдар машинеме түшсө периште киргенсип тазаланбайбы? Иштериңиз, ден соолугуңуз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кичинеден кыбырап жатабыз. Менде эмне жумушуңуз бар эле? Асел, менин атым Марлис. Сиздин тагдырыңызды гезиттен окуп алып, атайы жардам берейин деп келдим. Мага кайыр садаганын кереги жок, деп кесе айтты келин сумсая түштү. Балдарымдын өз рызкысы бар. Ошону менен жашап кетебиз. Атасы барда деле кыйратып акча тапчу эмес. Ошентсе деле 5 бала менен сизге кыйын эле да. Кыйын эле, бирок мен ага көнүп калгам. Кудайга шүгүр, 2 кол, 2 бутум соо, иштеп жатам. Балдарымды багып кете алам. Кечирип кой, Асел. Мен сага кайыр садага катары акча бергим келген жок. Жөн гана жардам берсем дейм. Менде бир жумуш бар, иштейт белеңиз? Кандай жумуш? Мен жумуштан качпайм. Мен бойдок кишимин. 2 бөлмөлүү үйдө жалгыз турам. Аял заты жок үй чачыла берет экен. Кир кок, идиш аяк жуулбай. Анан мен бир үй кызматчы аял жалдайын дегем. Бир жумада канча жолу барыш керек? Дароо эле жандана сураган Аселдин үнүнөн макул экени билинди. Бир эле жолу. Ошол кызматыңыз үчүн 6000 сом төлөп берет элем. Айынабы? Көп эмеспи? Таң кала сурады ал. Көп эмес, Орусияда жүргөндө 6000 рубль төлөчүмүн. Орусия деген Орусия, рубль деген рубль да. Орус аялдарынан биздин аялдардын эмнеси кем? Эгер сиз бир жумада бир үйүмдү иреттеп берип турсаңыз, ал акчага ич оору болбойм. Ал сиздин батирге төлөгөнүңүзгө жетет болчу. Макул, жумушту качантан баштасам болот? Бүгүн деле. Эгер жумуштан бошосоңуз, азыр деле барып баштай берсеңиз болот. Жарайт, азыр барып келе калайын, деп жөнөп кеткен ал. Аздан кийин 1-2 желин баштыгын көтөрүп, бууга бышып буркураган жүгөрү жыттанып жетип келди. Калганы силер жеп койгула, деп балдарына кошуп, жумшак бышкан жүгөрүнүн сапсары дүмбүлүнөн тандап туруп мага да берди. Аны жегиче 2 баштык толо азык түлгүн көтөргөн Калия эже да келип, аркы беркини сүйлөшкүчө, аларды үйүнө жеткирип, Аселди жалгыз салып алып үйүмө келдим. Жакында эле апам менен жеңем иреттеп кеткен үйүмдү илберинки кыймылдаган ал ары бери жууп, шыпырып, чаңдарын сүрүп, бирин экин кир идиш менен кийимдеримди жууп берип, компьютерге үңүлгөн мага акырын басып келди. Үйүңүз таза элекен? 6000 сом акчаңызды актайынбы? Актайсыз. Бүгүн дагы чачыла элек да. Анткени мурдагы күнү эле апам менен жеңем келип жыйнап кетишкен. Бир жумадан кийин келсеңиз, эмнени жыйнарды билбей башыңыз айланат. Менде бир нерсенин ордуна коюу деген жок. Ошентсе деле мага дагы жумуш кошуңуз. Мен акчаны актап алганды жакшы көрөм.
Сиздин колуңуздан дагы эмнелер келет? 12-13 жылдан бери батирлеп жүрүп эмнени гана кылган жокмун. Анда сиз дубалга шпаклевка тартканды билет болушуңуз керек, деп мен мага жакында ушундай адис керек экенин эстеп сурап калдым. Билбегендечи, күйөө менен 1 жылда иштегем. Сизде ошондой жумуш барбы? Бар. Мен шаарга шахмат борборун ачып жаткам. Азыр анын имаратынын ичин оңдотуп түздөтүп жатам. Шваб бүтүшсө шпаклевка тарттырам. Сиздин колуңуздан келсе сизге эле берейин. Окуу жылына чейин бүтүрүп берсеңиз болду. Жарайт, ал колдон келет. Шахмат борборуңуз чоңбу? Андай деле чоң эмес. Мелдеш өтчү бир чоң залы, сабак өтүүгө арналган 1 классы, 2 чакан бөлмөсү, жуунчу жайы, дааратканасы бар. Анын жанында 1 чакан 2 бөлмөлүү үйү бар. Анда киши жашайбы? Жок, азырынча. Мен кирип жашай турсам болобу? Болот, болбогондочу. Ансыз деле бош турат. Батир акысын иштегени менен кармап каласыңар. Мен анда бекер тургум келбейт. Ансыз деле бош турат деп жатпаймбы? Жашай бергиле. Акы пакынын кереги жок. Жок, бекер жашабайм. Бекер жашаган келбесе, ага кароолчу болуп, айланасындагы гүл-пүл, бак-сактарды багып, тазалыгына көз салып бериңиз. Батир акыңыз ошол болсун. Жарайт, айтканыңызды аткарам. Азыр чай коесузбу? Сиз менен чай ичкиче иштин майда чүйдөсүн тактап алалы. Ошентип чай үстүндө экөөбүз көпкө чейин маектешип отурдук. Чогуу жасалар ишти тактап, кызмат акысын бычыштык. Айтор бири-бирибизди жакшы түшүнүшүп, айрым маселелерди макулдаштык. Акырында ал бир топко чейин ойлоо туруп, анан акырын суроо берди. Марлис, айтсаңыз, бул жакшылыктардын баарын мага эмне үчүн жасап жатасыз? Мен белгилүү себептерди айтсам болмок. Бирок суроо кандай мааниде берилбегенин аңдап, анын негизги себебин айттым. Сизди күйөөңүз каналга түртүп жибергенин гезиттен окуп, бир кездеги өзүмдүн кылмышымды эстедим. Кылмышымды? Ооба, мен дагы бир кезде арак менен кызганычтын айынан жубайымды ушул каналга түртүп жибергем. Я, анан куткаруучулар тетрисинче жашоого акысыз мени куткарышып, бейкүнөө аялымды сактап кала албай калышкан. Кандайча? Бейкүнөө жана таза аялым чөгүп кетип, ал кылмышты жасаган, мен аман калгам. Кое турсаңыз, мен түшүнгөн жокмун. Сиз аны түртсөңүз, эмнеге өзүңүз сууга чөгөт элеңиз? Анткени мен анын артынан сууга секиргем. Эмнеге секирдиңиз эле? Билбейм. Аны кайра куткарайын дегенменби, же өз жанымды кыяйын дегенменби, айтор билбейм, мас болчумун. Ошондо деле сиз эркектик кылыптырсыз, деди Асил ойлоно түшүп. Меники ошого дагы бара албай качып кетпедиби? Мен анымды эркектик, эрдик деп деле ойлобойм. Бирок анын качып кеткени жаман болуптур. Азыр эми анысына өкүнүп отурса керек. Кийин кечирим сурап алдыңызга жыгылат. Ал көп эле итчиликтерди кылган. Далай эле кечирим сурап келгенде кечирчүмүн. Бирок бул жолкусунда кечире албайм. Анткени андан көңүлүм чындап калды. Көрөйүн деген көзүм жок. Мындан ары аны жашоомо кийлигиштирбейм. Түрмөдөн дагы сактап калбайм. Кантсе дагы ал балдарыңыздын атасы. Кечирбей кое албайсыз. Азыр ачууңуз менен айтып жатсаңыз керек. Аны билбейм. Бирок азыр аны көрөйүн деген көзүм жок. Ошонун эртеси Аселдин үй бүлөсүн шахмат борборума көчүрүп бардым. Сүйлөшүлгөн боюнча алар жаңы окуу жылынан баштап таланттуу окуучулар тура турган чакан үйгө жайгашып, өзү шыбалып бүтүп калган бөлмөлөрдүн биринен баштап шпаклевка тарта баштады. Мен аны керектүү курулуш каражаттары менен, шаймандары менен камсыз кылдым. 9 жашар уулу Эрболотту жардамчы кылган ал шымалана иштеп, илберинки кыймылдап, колу да жумушка эп келишип, мурда иштеп жүргөнү көрүнүп турду. 1 жаштан өтүп калган кенже кызы Эркайымды улуусу Гүлайым карап, уулдары Бекболот менен Шерболот тентектер короо ичин баштарына көтөрө чуу салып жүрүштү. Мен алардын чектен ашкан шоктуктары үчүн коркутуп кабак түйүмүш эткеним менен көзгө сүйкүм бул эки баланы жакшы көрүп калдым. Ары бери чыкканда машинеме салып алып, оюнчук сатып берип эркелетчү болдум. Алар дагы мага тартылышып, атасы сыяктуу мамиле кыла башташты.
Өзгөчө 3,5 жашар Шерболот мени ата ордуна тутунуп байке деп айт десе болбой, ата деп артымдан калбай ээрчүүчү болду. Кебетеси ал атасын сагынып, кусаланып жүргөндө менин аталык камкордугум аны ушуга түрттү окшойт. Шахмат борборунда ансыз деле жумуш көп болгондуктан эртеден кечке ал жерден чыкпаганымдан улам Аселдин балдары менен кечке аралашып жүрө берип, күндөн күнгө аларга көнүп да калдым. Жарокер бул наристелерди сүйүп дагы бараткансыдым. Убакыт тар, ал эми жумуш көп болгондуктан Асел баш көтөрбөй иштеп, жаңы окуу жылына үлгүрүш үчүн тыным албай иштеп жатты. Сүйлөшүлгөн боюнча ара чолодо короодогу өсүмдүктөргө камкордук көрүп, анын тазалыгы менен иреттүүлүгү үчүн аракеттенди. Жумасына бир барып менин үйүмдү, идиш аяк кир когумду жууп тазалап кетип жүрдү. Айтор аялдык жумшак колу тийгенде шахмат борборумдун айланасы дагы, үйүмдүн ичи дагы жаркырап чыга калгансыды. Ал эми одурая кумуш бакталган күңүрт бөлмөлөр Асел шпаклевка тартып өткөндө жубардай ак өңгө келип күлүп жибергенсип жатты. Ашык сөз сүйлөбөй, эртеден кечке эс албай, тынымы жок иштеген анын иши да жакшы жылып, жалгыз иштесе да белгиленген мөөнөттө жумушу аяктаары көрүнүп калды. Анын иштегенине бир айга чукул убакыт болуп калганында буга чейинки иштеген акысын бердим эле, ал бир күнгө дем алыш сурап, балдарды окууга даярдагыча базар кыдырып келерин билдирди. Эртеси күнү шахмат борборума келсем, анда кулак мурун кескендей жым-жырттык, коңултактап туруп калдым. Көрсө бир айдын ичинде Аселдин балдарына аябай көнүп калган экенмин да. Кечке көңүлсүз жүрүп, кечинде сырттан балдардын үндөрү угулганда кадимкидей сүйүнүп, алдыдан тосуп чыктым. Шерболот мени көргөндө өз атасын көргөнсүп, аталап чуркап келип мойнума асылбаспы. Аны көрүп там-туң баскан эркайым дагы мени карай умтулду. Ал эми Бекболот тентек сүйүнчүлөй кыйкырды. Марлис байке, биз сизге шахмат сатып келдик. Ошентип балдар менен учураша берип, Аселге көңүл бура карап, тааныбай кала жаздадым. Баягы дайыма агала жумушчу кийимин кийип, башынан жоолук түшүрбөй салынып жүргөн Аселдин сулуулук гүлдөрү ачылып дегендей, ийинен көкүрөгү төгүлүп, тармалдаша курпурган чачынан апакай алкымы кылайып, капкара кашы сурмалуу көзүнө, койгон мурдуна жарашып, чап-жаагы уячалуу уртуна куюлуп, кара тору жүзү кандайдыр нурданып турду. Көбүрөөк карап туруп калдым окшойт. Ал жалт бере бурулуп, уялыңкы түрдө жүзүн ала качты. Марлис байке, бүгүн үйүңүздү жыйначу күнүм да. Сиз бошосоңуз мен үйгө кирип даярданып чыга калайын, деп кыргый мүчөлүү толкусуна чыпталыша жарашкан узун этектүү апакай көйнөгүн буралта басып, үйдү карай жөнөгөнүндө мен анын ушул жарашыгынан жазуусун каалабай, кантип калп айтып жибергенимди билбей калдым. Асел, мен шашып аттым эле, ушул бойдон кете берчи. Үйдө халатың бар эмеспи? Макул анда. Машинага түшө бергенинде таң калганым менен суктанганымды жашыра албадым. Асел, сиз бүгүн мурдагыдан дагы сулуу болуп кетипсиз. Тим эле көзүм уялып атат. Анткени шпаклевканы сиздин дубалга эмес, өзүмдүн бетиме тартпадымбы? Деп жайдары каткырды эле, ого бетер сулуулугуна жароокерлиги жараша түштү. Ар дайым ушинтип жүзүңүздөн нур кетпей, сулуу жана бактылуу аялдардан болуп жүрө бериңиз. Ошондой болсо гана, деп үшкүрүп жиберген ал мени жалт карай берип ыраазычылыгын билдирди. Чоң рахмат каалооңузга. Ошол бойдон үйгө жеткиче үндөгөн жокпуз. Ал ишине киришти. Шашып келгенсиген мен калптан эле түз барып, компьютерди жандырып карамыш этип калдым. Көзүм экранда болгону менен көңүлүм ага бурула берди. Ар бир шарпасын тыңшап, эмне кылып жатканын элестете бердим. Аны менен сүйлөшүп, мактоолорду, жакшы сөздөрдү арнагым келди. Денесин сылап сыйпап төшүмө кыскым келди.
Өзүм дагы эркелеткен сөздөрдү эңсеп, аял затынын мээримин кааладым. Ургаачы менен акыркы жолу качан болгонумду эстей албай турдум. Анын үй жыйнаган шарпасы жакындап келе берди. Бир кезде ал дал жаныма келип калыптыр. Мындайда мен ордумду бошотуп балконго чыгып кетчү элем. Бул жолу турганга дараметим жетпегенден бетер козголбой отура бердим. Бүгүн ал шаар аралагандык кылып, жыпар жыттуу атыр себинип алса керек. Гүлбурак жыттуу илеби менен так жаныма келе бергенинде менин чыдамым түгөнүп, өзүмө өзүм алым жетпей шарт тура калып ага бойлошо түштүм. Ал ушуну күткөндөй бул кескин кыймылымдан чочубастан ордунда селейип катыганы менен селт-селт этип чочуп алды. Ушул кыймылдары менен мени ого бетер дүүлүктүрдү белем. Аны шак кучактап өзүмө тартып, алкымынан аймалап, бети башынан өпкүлөп, тулку боюнан шашыла сылап сыйпап кирдим. Ал кыңкыстай онтоп, мага ички кумары менен тартылган сайын кайра эле көңүлдөгү уяты менен тартынып, булкунуп бошонгусу дагы, сулкуюп боюма боюн таштагысы дагы келип, өзү менен өзү күрөшүп жаткансыды. Мен анын өзүмдү карай умтулган анча-мынча кумарлануусуна жармашып, ан сайын күчөгөн сайын аны күсөп, жандуу аракетке батыл киришип, акырын түртүп, арка жактагы жумшак диванга алып барып жыгып, бети башынан аймалагыча үстүнө чыгып, бир колум менен кош алмасын эзмелеп, экинчи колум менен этегин өйдө карай түрдүм. Бирок мен антип батып киришип, кумарыма алдырган сайын анын мага болгон ички каршылыгы акырындан күчөп келип, жа бербей алуулуп бараткан дүүлүгүсүн дым чыгарбай басып, муздак суу сепкендей кылды белем. Бир кезде селт чочуп, ордунан серпиле түшүп, мени түртүп жиберди. Жок, болбойт, уят. Камсыз мен чалкаман кете жаздап, алкынып жа бербей бараткан кумарымдын күүсү менен кайра ага умтулдум. Бирок өзүнө келе түшкөн Асел эми өйдө обдулуп отура калып катаал түрдө үн катты. Болбойт, Марлис байке, уят болот. Мен эми чындап башымдан ылдый муздак суу куюлгансып селт эте чочуп, селее түштүм да өйдө тура калдым. Өтө ашынып баратканымды түшүнүп, кечирим сурап жибердим. Кечирип койчу. Уятынан жүзү албырып чыккан ал ордунан тура калып, эшикти карай обдулуп баратып, үстүндөгү гүлдүү халатын чечип диванга таштап, үстү башын оңдомуш эте сыртка жөнөдү. Саамга шалдайып туруп калган мен эшик карс этип жабылганда селт эте түшүп артынан жөнөдүм. Асел, жеткирип коем, шашпа деп кыйкырганыма анын төмөн жактагы акыркы тепкичтерди такылдата басканы жок деген жооп болуп угулду.